Mına жаракат чеккен, mına үй сала албай калдык. Mına üstün жаа албай калдык. Апам салып берем дедилер. Mına жарака бир комната болот эле. Mına үйдүн ичинен жарака. Ошо салып ала калдык. Ушинтип жарака болуп. Бул жаңы жашайсың? Ооба, 2 комната. Mına üstүнөн чыгып кеткен да. Mına üstün жаа албай, mına кыла албай калдык üstүнөн. Şu üstüne жарака mına patron kılansın çıkıp kettim ben yaşa otasından жарака oldu. Кырк 8 жаштагы Шахсана Максуталиева жаңа көргөсүнүн босогосун бүгүн аттады. Жалгыз бойуну урап калуу коркунучундагы тамында бир кызы менен күн кечирип келген. Шахсана майым Ош ТВ телеканалынын инсан программасына коомчулуктан жардам сурап чыккандан кийин айылдаштары үй салып берүүгө акча чогултуп, Орусиядагы мекендештерден эле $500 миллионго чукул каражат келген. Кайрымдуулук менен салынган турак үйгө элеттиктер бүгүн бат алышты. Жаштар, аксакалдар топтолуп колунан келген мүмкүнчүлүктөрүнө карап колунан келген жардамдарын аяшкан жок. Анан аслында силерге да рахмат. Ушуну тартып кетпегениңерде бул нерсе болбой кала беле. Эми ушу Алланын каалоосу болду. Ушул иш бүттү. Россиядан 450 миң акча келди. Сомго чакканда. Андан калганы айылдан 52 миң айылдан топтолду аксакалдар, орто жаштар кылып. Андан кийинкиси өкмөттөн, аяк-бияктан да кичинеден акча топтолду. Ama şöntüp uşul үйдү бүтүрдүк Кудай кааласа. Ustaları özünün şu ayıldan boldu, şu özünün жаштардан. Uşu 3 ele usta uşul үйдү turuzу бүтүrdü. Шахсан айым бир рет турмуш күтүп, бир кызды болгон. Жалгыз бой эне туаса ден соолугунан майыптуулугу болгондуктан акыл эс тарабынан жабыркап турат. Бул тагдырдын сыноосун эске алып, айылдаштары баары турак үйгө кол кабыш кылган. Элеттеги усталар үйүн баштан аяк тургузуп берсе, айылдар ички жасалгасына каражат чогултуп, көрбө төшөгөн даярдашкан. Ага айылдын жалпы аялзат аттуулары демилге көтөрүшүп, үйдүн ичин толтуруп, жер төшөк, эт төшөк, тиги палас, тиги майда барат. Көп болот. Ошолордун бардыгына акча чогултуп, демилге көтөрүшүп, колдон келген жардам беришип, үйүн толтуруп, мына бүгүн Кудай кааласа ачылышы болуп, аксакалдардан пата алып, ата-энесине Куран окуп берип атышат. Эненин жалгыз кызы мектепти бүтө элек болгондуктан мамлекет тарабынан чегерилген 2000 сомдук чөлөк пул кем каржысынан ашпайт. Шахсана майымга материалдык колдоо көрсөтүп турган апасы жана иниси 2 жыл алдын каза болуп калган. Кыш мезгилдеринде эски тамдын жаракаларынан тамчы өтүп, кооптонуп гана жашап келсе, эми мынтип бул оор күндөр артта калды дейт. Бөлмөлүү анан кийин жашына үй болду. Эми жакшы жашайлык. Сырттагы балдарда салымы зор, берде айылдагында ар бирине салымы зор. Жалпысын алганда бул үйгө 570-580 миң акча менен үй турду. Эми азыр көптүр, Кудай буюрса мына силерге рахмат. Ошо ким кошкон болсо салымы, Алла ыраазылыгы болсун, кем болбосун, баары жерде ушундай жакшылык болсун. Мен буга тилектешмин. Ар бир салымдарына чоң рахмат. Тагдырдын берген сыноосуна каниет кылып жашап келе жаткан Шахсана Максуталиева коомчулуктун колдоосу менен бир максат ишке ашты. Кайрымдуулук кыргыз элинде адамгерчиликтин эң асыл сапаты катары калыптанган. Биздин телеканал коомдогу социалдык, абалы оор жана айрылуу калктын көйгөйүн үзгүлтүксүз чагылдырууну улантат. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.